Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы колониялык Африка жана Латын Америкасындагы көз карандысыз мамлекеттердин өнүгүшү. Сабактын планы: империализм доору, колониялардын түзүлүшүнүн себептери, Африкадагы колониализм, модернизациялоонун экономикалык жана социалдык саясий аракеттери, колониялык системанын кыйрашы, руханий турмуштагы жана маданияттагы өзгөрүүлөр, Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн өнүгүшү. Империализм доору 19-кылымдын экинчи жарымында улуу дөөлөттөр Англия, Франция, Россия, Германия, Япония, Америка жана Италиянын ортосунда колониялар үчүн күрөш башталган. Алардын негизги объектиси Африка континенти болгон. Африканы 1880-90 жылдары Англия, Франция, Германия, Бельгия, Италия жана Испания өлкөлөрү бөлүп алышкан. Колониялардын жалпы аймагы жер шарынын аймагынын 68%-ын түзгөн. Колонияларда жана жарым колонияларда дүйнө калкынын 60%-ы жашаган. Африкада Либерия менен Эфиопия, ал эми Азияда Япония гана көз карандысыздыкты сактап калган. Ошол себептүү 19-кылымдын экинчи жарымы империализм доору деп аталып калган. Колониялардын түзүлүшүнүн себептери: Африкалык колониялардан азык-түлүк, татымалдар жана чийки заттар чыгарылып кеткен. Ал эми колонияларга өтө кымбат баадагы кездемелер, металл буюмдары жана жарым фабрикаттар сатылып турган. Товарларды ташып кирүү эксплуатациялоонун башкы жолу эле. Анын эки түрү болгон: каржылык, башкача айтканда займдар жана кредиттер, өнөр жайлык, башкача айтканда фабрика заводдору, темир жолдору, банктарды куруу жана башкалар түзүлгөн. Капиталды сыртка ташып чыгаруу менен пайда табууну көксөшүп, арзан жумушчу күчүн жана арзан чийки заттары бар аймактар алардын кылтагында болгон. Колониялардан түшкөн пайданын көлөмү 15%-га өскөн. Африкадагы колониализм. Колонизаторлор акырындык менен колониялардын ички иштерине кийлигише баштаган. Өз колонияларын товар өндүрүүчү өлкөгө айландырыш үчүн колониячылар жерге болгон жеке менчикти орнотуучу экономикалык реформаларды жүргүзө башташкан. Колонизаторлор ал жерлерде темир жолдорду, телеграфтык линияларды курушуп, ал өлкөлөрдүн экономикалык секторунун пайдубалын түзүшкөн. Африка өлкөлөрүндө кул сатуучулукка, бир катар варвардык каада-салттарга тыюу салынышы, европалык үлгүдөгү мектептердин ачылышы прогрессивдүү жагы болгон. Бирок колониячылар традициялык коомдун бузулушун тездетип, прогрессивдүү өзгөрүүлөр калктын жакырлануусун, ачарчылык, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн бөлүнүүсүнө, калыптанган турмуш шартынын бузулушуна алып келген. Колониялык саясат талап тоноо менен коштолуп, жергиликтүү калктын кыргынга учурашына себеп болгон. Модернизациялоонун экономикалык жана социалдык саясий аспектилери. Модернизациялоо коомдук түзүлүштүн жана өнүгүүнүн жаңы, бир кыйла алдыңкы үлгүсүнө өтүү дегенди түшүндүрөт. Бул процесс Африкада 19-кылымдын экинчи жарымында башталган. Африкада экономиканы модернизациялоо рыноктук экономиканы түзүү түрүндө болгон. Бул өлкөлөрдө феодалдык мамилелер капиталисттик мамилелерге алмаштырылбастан, жаңыча экономикалык шарттарга гана ыңгайлаштырылган. Колониялык өлкөлөрдүн экономикасы көп кырдуу болуп өнүккөн. Айыл чарбасында чет өлкөлүктөр менен соода-саттык алакаларынын өнүгүшү, жерге болгон жеке менчиктин киргизилиши товардык өндүрүштүн өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Дыйкан чарбалары товардык акча мамилелерине тартылган. Бирок капиталисттик ишкерлерге жер ээлеринин жана бай дыйкандардын аз гана бөлүгү айланган. Жер ээлеринин көпчүлүгү айдоо жерлердин көп бөлүгүн ээлеп алышкан. Адатынча ижарага берүүнү уланта беришкен. Модернизациялоо өнөр жайда алда канча тез жүргөн. Биринчиден, кол өнөрчүлөрдүн ишкерлерге айлануусун шарттаган табигый негиздеги капитализм болгон. Экинчиден, чет өлкөлүктөрдүн фабрикалык, заводдук ишканалары калыптанган. Модернизация процесси социалдык чөйрөдө да жүргөн. Социалдык чөйрөдөгү модернизация салттуу социалдык түзүмдөн капиталисттик түзүмгө өтүүдө көрүнгөн. Экономиканын көп укулаттуулугу капитализмди өнүктүрүүнүн синтезделген жолу процесстин өтө жайбаракат өнүгүшүнө шартталган. 20-кылымдын башында колониялык коом 3 негизги топко бөлүнгөн. Биринчиси
Капиталисттик түзүлүшкө чейинки сословиелер жана таптар: феодалдар, дыйкандар, кол өнөрчүлөр, кулдар жана башкалар. Экинчиси, өздөрүнүн абалы боюнча эски жана жаңы коомдун ортосундагы аралык позицияны ээлеген өтмө социалдык топтор: помещиктер, бай дыйкандар, жакырланган дыйкандар жана кол өнөрчүлөр, соода саттык кылууга өткөн помещиктер жана башкалар. Үчүнчүсү, заманбап коомдук катмарлар: улуттук буржуазия, интеллигенция, жумушчу табы жана башкалар. Улуттук интеллигенциянын калыптанышы зор мааниге ээ болгон. Ал европалык билим алып, батыштык өлкөлөрдүн жашоо турмушун билгендиктен өз коомун өнүктүрүүнүн максаттарын жана чектерин жакшы түшүнгөн. Саясий чөйрөдө да улуттук буржуазиянын жана интеллигенциянын ролу зор болгон. Саясий партиялар саясий маданияттагы жаңы көрүнүш болгон. Улуттук буржуазия эки топко бөлүнгөн. Биринчиси жогорку катмар. Аларга ири соодагерлер, сүткөрлөр, помещиктер кирген. Экинчиси төмөнкү катмар. Аларга кол өнөрчүлөр, соодагерлер кирген. Улуттук боштондук кыймыл жана анын жогорулашы. Африкалыктардын антиколониялык көтөрүлүшү жана согуштары, башкача айтканда каршылык көрсөтүү кыймылдары башталган. Ага Алжирдеги Абдаль-Кадирдин 1825-30 жылдардагы көтөрүлүшү жана 1895-96 жылдардагы Италия менен Эфиопия согушу мисал боло алат. Алардын негизги максаты чет жерликтерди кууп чыгуу жана салттуу тартиптерди орнотуу эле. Европалыктардын реформалары Африканын өнүгүүсүн тездеткени менен кайра куруулар тез жүргөндүктөн жергиликтүү калк аларга ыңгайлашууга үлгүргөн эмес. Товарларды жапырт киргизүү, салыктардын өсүшү дыйкандарды жакыртантып, жашоо ыңгайын бузган. Ошондуктан 16-кылымда антиколониялык көтөрүлүштөр жалпы улуттук деңгээлге жетпей эле жеңилүүгө учураган. Эфиопия менен Либерияда кырдаал башкача болгон. Алардын негизги максаты көз карандысыздыкты сактап калуу болгон. Ошондуктан патриоттук күчтөр күрөшкө биргеликте чыгып, толук көз карандысыздыкты сактап кала алышкан. 20-кылымдын башында Азиядагы колониялык ээликтердегидей эле Африканын колонияларында жана жарым колонияларында элдик кыймылдар башталган. Бул Африканын ойгоно башташы эле. Россиядагы 1905-7 жылдардагы революция, өзгөчө 1904-5 жылдардагы орус-япон согушунда Япониянын жеңиши колониялык ээликтериндеги чыгууларга зор түрткү болгон. 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылда эки агым журулушуп кеткен. Биринчи агымы чет өлкөлүктөрдүн зомбулуктарына жана модернизациянын жүргүзүлүшүнө нааразы болгон кеңир эл массасынын чаржайыт каршылык көрсөтүүсү. Экинчи агым улуттук боштондукка ээ болууну жана модернизациялоонун улантышын каалаган улуттук буржуазиянын, интеллигенциянын, патриоттук маанайдагы помещиктердин жана чиновниктердин каршы чыгуулары. Бул эки агымды саясий партиялар жетектеп турган. Колониялардагы улуттук боштондук кыймылдын күч алышына Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык империялардын кулашы жана бир катар көз карандысыз мамлекеттердин түзүлүшү себепкер болгон. 1918-жылдагы Париж конференциясында Азия жана Африка өлкөлөрүнүн башкаруунун улуттар лигасына мандаттык системанын түзүлүшү колониялык маселенин адилеттүү чечилишине болгон ишенимди сууткан. Мандаттык системаны Түштүк Африкалык Союздун премьер-министри Сметс башында турган комиссия иштеп чыккан. Ал система боюнча мандаттык аймактар 3 категорияга бөлүнгөн. Башкаруу мандаты Улуттар Лигасынын алдындагы туруктуу мандаттык комиссия тарабынан берилген. Колониялык системанын кыйрашы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 20-кылымдагы эң негизги окуя колониялык системанын кыйрашы болгон. 1950-жылдары Азия жана Африкада 14 көз карандысыз мамлекет пайда болгон. 1960-80 ортосунда 50 өлкө көз карандысыздыкка жетишкен. Ошентип, колониялык система кулаган. Негизги себептери ар өлкөдө ар башкача болсо да, баарынын мүнөздөй жалпы белгилер болгон. Алар салыктардын өсүшү, чет өлкөлүк товарлардын киргизилишине, азык-түлүк продукциясын жана чийки заттарды ташып чыгууга, күндөлүк турмуш тиричиликте калкты дискриминациялоодон улам келип чыккан нааразычылыктар. Деколонизация чек ара маселесинде бир катар проблемаларды жараткан.
тили, маданияты ар түрдүү болгон жаш мамлекеттерди бириктирүү оор болгон. Натыйжада көз карандылыктын жаңы түрү неоколониализм. Толук көз каранды болбостон, каржылык жана экономикалык жактан көз карандылык пайда болгон. Неоколониализм жаш мамлекеттердин өздөрүнүн экономикалык өз алдынчалыктарын чыңдоочу иш-аракеттерин көрүүсүнө түрткү болду. Эл аралык деңгээлдеги андай иш-аракет 1974-жылы жаңы дүйнөлүк экономикалык тартип кыймылынын түзүлүшү болду. Максаты жаш мамлекеттердин түпкү таламдарын эске алуу менен тең укуктуу экономикалык кызматташуу, алар үчүн бир катар жеңилдетилген шарттарды түзүү, заманбап технологияларды колдонууну кеңейтүү болгон. Руханий турмуштагы жаңы маданияттагы өзгөрүүлөр. Африкалык өлкөлөрдүн руханий турмушундагы эң маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири салттуу ой жүгүртүүлөрдүн чегинен өткөн жаңы идеялардын жана баалуулуктардын пайда болушу болгон. Улуттук интеллигенциянын модернизатордук агымынын жаралышына чет өлкөлүктөр себепкер болгон. Ал эки багытта болгон диний жана светтик. Диний багытты тутунган реформачыл диний доктриналарды жаңы шарттарына ылайыкташтырууга умтулушкан, негизинен исламдык багытта жүргөн. Светтик багыттагы агартуучулук кулач жайган. Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн өнүгүшү. Латын Америкасында капитализм өтө жайбаракаттык менен өнүккөн. Ири жер ээлөөчүлүк, соодагерлердин, аскер адамдардын жана чиркөөлөрдүн артыкчылыктары сакталып кала берген. Жери жок калктын басымдуу бөлүгү латифундияларда 10.000 гектарлык жер ээликтеринде иштөөгө аргасыз болушкан. Жаш өлкөлөрдүн тышкы карыздары тездик менен өскөндүктөн, аны жабыш үчүн алар жаңы карыздарды алышкан. Бирок абалды ого бетер оорлогон. Чилиде, ошондой эле Перу менен Боливиянын ортосунда 1879-84-жылдары Тынч океанындагы согуштар башталган. 1898-жылы Испан-Америкалык согуш чыгып, анын натыйжасында көп жылдардан бери көз карандысыздык үчүн күрөшүп келе жаткан кубалыктар АКШга көз каранды болуп калышкан. АКШ Пуэрто-Рикону, Панаманын жарымын оккупациялап алган. Никарагуа, Доминика Республикасына, Гаитиге, Мексикага өз аскерлерин киргизген. Латын Америкасындагы мамлекеттер өздөрүнүн көз карандысыздыгын сактап кала алышкан. Мексика көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин капиталисттик мамилелери тез өнүгө баштаган. Анда тоо-кен жана текстиль өнөр жайы банктар ачылып, акционердик коомдор түзүлгөн. 1864-60-жылдары революциянын жана жарандык согуштун мезгилинде Мексикада ишкердик эркиндик, демократиялык эркиндиктер жарыяланып, чиркөөнүн артыкчылыктары алынып салынган. Мексика өкмөтү чет өлкөлүк банкирлердин зайымдар боюнча пайыздык төлөмдөрдү киргизгендигине байланыштуу 1861-67-жылдары Англиянын, Испаниянын, Франциянын куралдуу интервенциясы башталган. 1910-17-жылдары Мексикалык буржуазиялык революция помещиктик жер ээлүүнү талкалап, бийликке өнөр жайлык жана агрардык буржуазияны алып келген. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Эмне себептен 19-кылымдын экинчи жарымындагы мезгил империализм доору деп аталып калган? Модернизация деген эмне жана ал кайсы багыттарда жүрдү? Улуттук боштондук кыймылынын чыгышы эмне себептен мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон? Колониялык системанын кыйрашынын объективдүү жана субъективдүү себептери кайсылар болгон? Латын Америкасындагы өлкөлөрдө капитализм эмне себептен жай өнүккөн?